men толық ишенем. Ош шаарынын жаштары, жалпы бүт Кыргызстандын жаштары менен өзгөрүүнү сиздер менен биз 4-октябрь күнү тынчтык жолу менен бир дагы таяк колубузга курал албастан калемдин учу менен биз өзгөрүүнү кылабыз. 4-октябрь бул бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес. Жалпы элибиздин, жалпы кыргызстандыктардын, жалпы сиздердин жаштардын үмүт бере турган жашоого, ишенич бере турган, андан соң өнүгүүгө бара турган учур келди. Канчалык бут тоспосун, канча бийлик жактан аракет болбосун, элдин чындыкка болгон жолун, жүрөктөрүн тосуп кое алган жок. Бул жыйынтык эртең 4-ндө Кудай буйрса чыгат. Биз бүтүн Кыргызстан жеңиш менен барабыз. Biz öz erkibizdi, öz egemendligibizdi uşul Kırgızstandan табабыз. Biz öz geleceğibizdi uşul partiyadan табабыз. Себеп дегенде мен ушул партияда жаштардын, кыргыздардын келечегин көрө алам. Ошондуктан бардык жаштарга кайрылам. Эч кимден коркпогула. Бир гана бүтүн Кыргызстан партиясын шайлап, биз өзүбүздүн эгемендигибизди, өзүбүздүн келечегибизди кура алабыз. Бүгүн биз Ордолуу Ош шаарынын өзүнүн тарыхында байыркы Ош шаары 3000 жылдан көп жашаган, ошондой эле касиеттүү Сулайман тоонун жанында туруп, жолугушууга келгениңиздер үчүн мен бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан, анын лидери Адакам Кимсанбаевдин атынан жана өзүмдүн атымдан чоң ыраазычылык билдирем.